Экинчи бул маданий маселеге айланып кетип атат да. Экинчиси деген мына ушундай. Ош Мунун филология жана маданият аралык коммуникация институтунда 12 жылдык билим берүүгө өтүү боюнча окутуу өтүп жатат. Анда бул системада кыргыз тилинин окутулушу, базалык окутуу планы кандай болушу керектиги, Ошму бул багытта кандай иштерди аткарат жана окуу пландарын кантип өзгөртүү талкууланды. Ректорубуз да сунуштап атат. Бакалавр эгерде 12 жылдыкка өткөндө 2028 жылы 3 жыл болуш керек бакалавр. Ал эми 2 жыл атайын мугалимдерди даярдай турган өзүнчө магистратура бөлүмүн ачышыбыз керек. Ошондо 3+2 кылып окутабыз. Ал эми ошол бакалаврды бүтүп барган мугалимдер бакалаврды бүткөндөн кийин алар мектептерде мугалимдик ишмердүүлүгүн жүргүзө албайт. Алар сөз түрдө магистратураны окуп бүткөндөн кийин гана мугалимдик ишмердүүлүктү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Иш-чаранын максаты кыргыз тилин санариптештирүү жана ал процессти билим берүү системасына интеграциялоо боюнча түшүнүк берүү. Окутууга Ош шаарындагы мектеп мугалимдери, институттун окутуучулары катышууда. Анын жүрүшүндө чакырылган коноктор сөз сүйлөп, Ош Мунун окутуучулары өздөрү даярдап келген докладдарын окушту. Ошол бул иш-чарада мен ойлойм бардык катышуучулар үчүн кыргыз тилинин жана адабиятынын актуалдуу маселелери боюнча креативдүү, келечекте кыргыз тилинин адабиятында өнүктүрүү жолдору боюнча жакшы чечимдер кабыл алынып, биздин окутуучулук профессордук курамга дагы пайдасы тие турган маалыматтарды алышат деген ойдомун. Иш-чарага мугалимдерден сырткары Андижан педагогикалык институтунун 2 окутуучусу жана Казакстандагы Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин казак адабияты кафедрасынын доценти онлайн катышты. Алар дагы өз тажрыйбасы менен бөлүштү. Семинардын соңунда окутуучулар билим берүү министрлигине сунуштарды берүү боюнча чечим кабыл алышты. Бул иш-чарага биз бир гана ушул өзүбүздүн Кыргызстандын чегинде гана байланышпастан, аны башка мамлекеттер менен байланышып, окутуунун кандай тилди жана ошондой эле адабият окутуунун кандай өзгөчөлүктөрү бар, аларды жеткирүүдө, адам баласын тарбиялоодо кандай мындай жетишкендикке жетебиз деген маселени козгоп, бүгүнкү күндө биз башка мамлекеттер менен байланышып бүгүнкү иш-чараны өткөрүп атабыз. Бул иш-чарага Өзбекстандан жана ошондой эле Казакстандан байланышып бүгүнкү күндө илимий докладдар окулуп жатат. Алар да ошо өзүнүн эне тилин окутуу жана ошо адабиятты окутуу боюнча проблемалуу өздөрүнүн докладдарын окуп, суроолорго жооп беришет. Кыргызстанда 12 жылдык окуу тартиби быйыл сентябрда башталат. 2025-26 окуу жылына 6 жашка толгон балдар 12 жылдык мектептин 1-классына кабыл алынат. Бала бакчага барган жана мектептеги наристе программасын өткөн 7 жаштагы балдар 12 жылдык мектептин дароо 2-классына алынат. Элина Майрамбек кызы, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары.